мындай түпкү чоң мыйзамдын бири болот да, кодекс сыяктуу иште болот да. Ошондуктан бул жерде баардык кемчиликтерди бир моментте табыш кыйын болот. Мен эскертип коеюн, 2000-жылы биз салык кодекс кабыл алганда Акылбек Үсөнбекович разработчик болуп, аябай жакшы кодекс кабыл алганбыз деп президент Акаев айткан. Бирок 1 жыл, 2 жылдын ичинде 500 өзгөртүү кирген болчу. Себеби турмушка киргенде, ишке ашырганда жетишпештиктер көрүнүп калат экен да. Ошондой болот, бул кодексте өзгөрүүлөр болот көп. Бирок балдын ала жанакы жердин тагдырыны, кайсы жерде жайыт, кайсы шаарга караштуу, кайсы айрыкча мына АТРга байланыштуу көптөгөн суроо пайда болот. Аны кийин чечесиңер баары бир. Мен сиздерден суранат элем, негизи колдошубуз керек. Бирок тезирээк Бишкектин тегерегинде Бишкекке кошулган айыл өкмөттөрдүн жерлердин тагдырын чечкиле. Ал жерде айыл чарба жери, суугат жери, шаардыктай салык төлөй албайт, үлүштөр бар. Алар кантип өтөт шаарга? Ушул маселелерди АТР мезгилинде мен айткан элем, бирок ошондо чечилет деди, мына 3-4 айдан бери эчтеке чечилген эмес. Жыл бүтүп атат, кийинки жылга аренданы улантыш керек. Төлөмдөр бар, жер салыгы бар. Алар кандай болот? Жарандарга тезирээк чечип беришиңиз керектер да. Ошондой эле жолдун тегерегинде Бишкек шаарга кошулган айыл округдун ичиндеги жерлер бүт стройка болуп бүттү. Алардын тагдыры кандай болот? Ким ошол стройкаларды макулдук берет? Ким буздурат аны, ким курдурат? Ошонун баарын чечишибиз керек. Бүт баары тең бул жер. 93-жылы жер реформа болгондо коммунисттер айткан болчу, туура эмес кадамда кетип баратабыз. Бир айыл өкмөттө 4 сотка үлүш, экинчи айыл өкмөттө 1 гектар болуп калды. Теңдик болбой калды. Азыр жыйынтыгын көрүп атабыз. Ошондуктан азыркы реформаны өзгөртүүлөрдү өтө кылдаттык менен этият карап туруп иш кылсаңар жакшы болот. Парламенттик угууга толук кошулам. Мен сиздерден суранат элем. Карап көрөбүз эмес, макул деп айткыла. Парламенттик угуу өткөрүш керек. Айыл өкмөттүн өкүлдөрүн, адистерин чакырыш керек ушул жерге. Ар бирөөнүн пикирин угуп туруп, анан ортодон бир чечимге келсек, менимче ошондо туура болот да. Негизи алдына жүрүшүбүз керек. Бирок бир адамдын же бир топтун кызыкчылыгын коргобой, бүткүл элибиздин эртең күн кандай болот, бүрсүнү кандай болот, дайыма эске алып жүрүшүбүз керек да. Ошондо кылган ишибиздин ийгилик көрүнүп калат да. Мен ийгилик каалайм, колдош керек биринчи окууда. Кимде кандай сунуш болсо экинчи окууга беришибиз керек да. Рахмат.